29-сентябрь Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Баткен Ыйман Нуру кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулган кайрымдуулук иш-чарасына катышты. Аталган кайрымдуулук фонддун уюштурган иш-чарада Кыргыз-Тажик чек арасында каргашалуу окуяда шейит кеткен 36 эр азаматтардын үй бүлөсүнө жана облустун район шаарларынан келген аз камсыз болгон үй бүлөлөргө фонд тарабынан колдоо көрсөтүү максатында алардын 18 жашка чейинки балдарына 10.500 сомдон акчалай жардам көрсөтүлдү. Облус башчысы иш-чарада сөз сүйлөп, фонд тарабынан жасалып жаткан бүгүнкү жана буга чейинки кайрымдуулук иш-аракеттерине жана башка чек арадагы жабыр тарткан үй бүлөлөрүн колдоо максатында жардам колун сунган жалпы кыргыз элине ыраазычылык билдирип, Баткен элинин атынан рахмат айтты. Ыйгарым укуктуу өкүл өз сөзүндө 36 шейит кеткен мекендин патриот уулдарын жакындары жалгыз эмес, мамлекет тарабынан дайыма колдоо көрсөтүүлөрүн кошумчалады. Ананда ыйгарым укуктуу өкүл фонд тарабынан уюштурулган кайрымдуулук иш-аракеттерине активдүү катышкан жарандарга ыраазычылык баракчасын тапшырды. Мындан сырткары аталган фонддун ыраазычылык баракчалары кайрымдуу инсандарга да тапшырылды. Аталган фонд Баткен облусунун аймагындагы кайрымдуулук иш-чараларын байма-бай жүргүзүп келет. Жыл сайын 400гө жакын муктаж, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ыйык Курбан айт күндөрү эт жана азык-түлүк менен жардам көрсөтүп келет. Ананда фонддун аракети менен 41 ата-энесинен ажыраган балдар, өкүл ата-энелүү болушкан. Мындан сырткары бир катар соопчулук иш-аракеттери менен алектенип келет. Биздин негизги бүгүнкү жыйыныбыздын максаты ушу жакында 28-30 апрелде кайтыш болгон жарандарыбызды эскерүү күнү деп ошон үчүн ошолорго арнап багыштап Куран окуталы деген максатта ошолордун жакындарынан коомчулукту чакырганбыз. Экинчи ошолордун үй бүлөсүнө материалдык кичине жардам колдоо максатында жардам берели деп. Анан ага бизде бул 47 бала болду. Андан тышкары биздин өзүбүздөн мурдаттан жардам берип келе жаткан, 3 жылдан бери жардам берип келе жатабыз. 47 бала бар. Бардыгы жалпысынан 94 бала болду. Ошо 94 балага ар бирине 10.500 сомдон жардам бердик. Биз мына Баткен Ыйман Нуру коомунун фондунун мүчөсү боломун. Апыс Кочкоров агай менен иштеп калганыма аз эле күн болду. Бул агайдын кылган иштери мага аябай жагат. Себеби бул өкүл ата өкүл бала деген биздин областта аз эле кезигет да. Себеби азыр өзүңдүн балаңды багыш үчүн канча проблема да. Бирөөнүн баласын багыш үчүн сага канча мээр керек, канча эме керек. Ошон үчүн мен агайдын эмесине, коомундагы мүчөлөрдүн баарына ийгилик каалайм, агайга деңсоолук каалайм. Эгер ушундай чын ак пейил ошо агайдын жүрөгүдө кеңдиги, тазалыгы ушунчалык элдерди ушундай суктандырат да. Мен себепкер эле ушул Назгүл кызым менен мына улукма баланы буга чейин менде 11 бала болгон. Азыр Кудайга шүгүр булар менен 13 болуп калды. Ушулардын деңсоолугун каалайм, өмүрүн каалайм. Аталары өтүп кеткен, апалары жалгыз бой эне. Буларга арба колунан келишинче акыркы менин эмеме чейин жашоом акырына чейин мен ушуларды өзүм баламдай мээримге кошуп, ушулардын оорун колдон жеген жерден алып, апасына элек жөлөк болуп, жолдошум экөөбүз өмүр бою жардам берүүгө мен элдин алдында сөз берип жатам. Алла разы болсун, ошол мына шу эки балама кайрымдуу фондунан неме берди, акчалай сыйлыктардан берди. Ушул Ыймандарга, Ыйман Нурудан, Апыс Кочкоров абазга, анан да баягы дамылларга Алла разы болсун. Ушу балдардын көңүлүн алган үчүн өтө ыраазыбыз да. Рахмат. Жасмина Сайдиманова, Тайырбек Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.